Арслан Арсбекович, мен суроом мондай да. Буга чейин бир топ эле сыңмый маалыматтар угуп атабыз, бар эле ошол Казакстан өлкөсүндө дагы биздин жарандарыбыз кулчулукта иштеп, анан кайра келгендер болгон фактылар бар да. Ошолордун арыз аркылуу эмне иш жүргүзүлдү ошол Казакстанда? Жазага тартылдыбы ушундай жарандар, Казакстан жарандары? Кандай укуктардын корой алдык? Урматтуу Махабат Эргешовна, мына эки жума болду. Нокат районунан 17 жаран ушу Казакстанда 20 жылдан ашык ошол жакта эч кандай документтери жок. Бир айылда жаңы сиз айткандай айыл чарба иштеринде иштеп келген бир үй бүлө. Ал жерде бир үй бүлөдө ошол туугандарда эми бир 17 киши алынып келди. Азыр бул боюнча толук кандуу иштер жүргүзүлүп атат. Алардын документтерине чогултуу боюнча, эгерде алар менен ушул чындап эле кулчулукта жүргөнбү, же болбосо баягы өз убагында кетип, анан документтери мөөнөтү өтүп кетип келе албай жүргөнбү, ушул боюнча азыр тиешелүү органдар менен чогуу социалдык жактан биз бардык реабилитация кылуу боюнча, документтерине калыбына келтирүү боюнча, балдарга пособие жөлөк пул чегерүү боюнча биз иш алып барып атабыз. Ал эми башка мамлекеттик органдар тарабынан как раз жаңы кулчулукка кабылган эмеспи, эмне себептен мынча убакыт ошол жакта жүрдү, бирөө өз ыктыяры мененби же бирөө ыктыярга каршы бирөөлөр кармап турганбы, бул тиешелүү органдар иш алып барып атат азыр. Эгерде ушул протоколду ратификация кылгандан кийин бизде кандай ушул артыкчылыктар болот ушундай иштер жүргүзүүдө? Ушул протоколду ратификация кылгандан кийин биз ошолор менен толук кандуу, мына келипсиң болуптур, жакшы деп койбостон толук кандуу иштерди алып барышыбыз керек. Реабилитация жагынан дагы, укугуну коргоо жагынан, анан ошол эгерде чындап ыктыярына каршы же болбосо кулчулукта чындап жүргөн болсо, мамлекет тарабынан ошолордун укугуну сактап, анан тиешелүү адамдарды жоопкерчиликке тартуу боюнча иш чараларды алып баруу биздин милдет болуп эсептелинет. Башка мамлекеттер менен биз ошо кызматташууда биз кызматташып, ошону талап кылышыбыз керек. Андан сырткары, могу реабилитация боюнча айтып атасыз, демек бюджеттен акча каралыш керекпи же жетиштүүбү? Сөзсүз түрдө Канча каралыш керек? бул эми соттун чечими менен ишке ашат. Бул сот берип, эгерде ошол аныктала турган болсо, соттун белгиленген суммасында анда мамлекет төлөп бериш керек. Бизге бюджеттен ошондой каралабы, акча жетиштүү болобу? Эми бул по факту болот да. По факту алдын ала биз ага акча карабайбыз, бирок по факту эгерде ошондой боло турган болсо, анда мамлекет булардын баягы материалдык, моралдык чыгымдарыны калыбына келтирүү боюнча дагы демек мамлекет өзүнө милдеттеме алып атат. Жана буга чейин айтып суроо беришти, ошо жардама берип, аябай жарандарды кызыктырып, өзгөчө аялдарды сексуалдык эксплуатациялоого дагы тартып кетишет да. Өзгөчө эми базаларда эми контролго алуу аябай кыйын болуш керек. Эми ачык эле телевизорго чыгып атат, телевидениеге чыгып атат, радио, ошол жерде кандай контроль ала аласыздар? Мен жаңы айтып кеттим, бул миграция кызматынын маселеси. Ошол чет өлкөгө жумушка орноштурам деп объявление берип аткан, жарыя берип аткан компаниялардын баардыгы сөзсүз түрдө регистрация болуп, анан миграция комитетинен тиешелүү уруксат каттарды алып гана иш алып барууга бүгүн мүмкүнчүлүк түзүлгөн да. Эгерде туура эмес ушундай уруксат каттары жок, же болбосо уруксат документтери жок ишканалар боюнча органдар тиешелүү иштерди алып барыш керек. Эми бул ратификация маселесинде чындыгында көп органдарга суроолор туулуп атат, бирок тилекке каршы баары чакырылбаптыр. Ратификацияны колдойбуз. Рахмат. Рахмат. Сөз Нышанов Сайдулла Камбалотович, депутат. Рахмат, Арсланбек Арсбекович. Улукбек Тойчубаевич, бул 1930 жылы Женевада конвенция кабыл алып, анан биз 1914 жылы ушул узак убакытка чейин конституциянын нормалары туура келген эмес. Эмне үчүн биз ушуну караган эмеспиз? 30 жылы негизги конвенция кабыл алынган, 14 жылы ушуга кошумча протоколдор кабыл алынган да. Ошол протокол кабыл алынганда бизге мүмкүнчүлүк болдубу, туура келдиби?
Жоқ, ошо протоколда каралган жаңы милдеттемелер бүгүнкү замандын талабына, сурооуна жооп туура келип атат. Ошондуктан бизге дагы бул маселе актуалдуу деп, муну кабыл алуу боюнча биз сунуш киргизип атабыз. Анда ошол 10-жылкы конституцияга чейин туура келбеген үчүн ушунча жыл биз кошула албай жүргөн экенбиз да, кабыл алуу. Жоқ, андай эмес. Жок, эми 30-жыл менен 2014-жылга чейин 70-84 жыл болуп атат да. Биз же ушунча аркадабызбы? Ушул нормалар боюнча, атам укугу боюнча. Бул негизги эле адамдардын укукторуна байланышкан маселе конвенцияда каралган. Ошол бирөөдү бирөө баягы зордуктап иштетпесин, ошого карата ар бир мамлекет. Мен аларын түшүндүм, мен мына узактыгын айтып атам. Эмне үчүн биз 14-жылга келип атабыз ушунга депчи. 14-жылы ушул конвенцияда кошумча талаптар кошулган. Биз ошондо конституциябыз өзүбүз ошондо ылайыктуу болдукпу ошол конвенциянын эрежелерине? Бул биздин конституция, мурда конституцияга деле туура келген, азыркы конституциябызга деле туура келет. Анда эмне үчүн 14-жылга чейин болгон эмес? 14-жылда ушул эл аралык уюм ушул мынау эл аралык статистикаларды эске алуу менен баягы зордуктап иштетүү боюнча маселе дагы деле бар деп туруп, ошого карата ар бир мамлекет тиешелүү иш-чараларды жүргүзсүн деген жаңы нормалар кирип атат да. Анан ошону 40 мамлекет колдоп макул болду. КМШ өлкөлөрүнүн ичинен 3 мамлекет колдогон. Биз дагы ошону туура деп таап атабыз. Себеби мына чет өлкөгө айрыкча мигранттарыбыз кеткенде ошол кулчулукка сатып берген, же болбосо сексуалдык кулчулукка берип берген. Ошолор боюнча эгерде бизге кайтып келе турган болсо, ошолордун укугуну мамлекет кепилдейт. Ошолорго келтирилген зыянды ордуну толтуруу боюнча иш-аракеттерди көрөт деген маанидеги протокол болуп атат да. Мен кубаларын жакшы түшүндүм, сиз деле жакшы түшүнүп атасыз. Жанагы мөөнөтүн айтып атам да, эмне үчүн биз 60, 70, 80 жылдары Муну мурда Союз учурунда СССР ратификация кылган. 92-жылы биз өзү алдынча эгемендүү мамлекет болгондо ошо СССР кабыл алган конвенциялар боюнча милдеттемелерибизди өз мойнубузга алабыз деп 92-жылы подтверждать эткенбиз муну. Бул мурдатан иштеп келген. Мен ошол жөнүндө сурадым да, рахмат. Рахмат. Үчүнчү микрофон, процедурный маселе. Рахмат, Дастан Спейс. Суроо жоопко талкууга чек коюп койсоңуз. Рахмат, урматтуу депутаттар. Сунуш келип түшүп атат. Суроого жана талкууга чек коюу боюнча Масабиров Талайбек Айтмаматович сунуш берди. Урматтуу депутаттар, сунушту добушка коем. Добуш берсеңиздер. Макул 56, каршы 1, баары 57, катталды 97. Сунуш өттү, суроого жана талкууга чек коюлду. Биринчи микрофон, процедурный маселе. Дастанбек Артисбекович, буга чейинки маселени жөнүндө тактап коеюн дедим, сиз менчи. Мен тиги баяндамагача абдан маанилүү суроо бердим да, эмне үчүн дегенде биз ратификация кылып кирип атпайбызбы? По преступностью информационных технологий биз кантип аякта өзүбүздүн задачаларды исполнять этебиз? Эгер бизде албетте бүгүнкү күнгө цифровизация менен кечигип атсак да, ошол мааниде жооп берген тактап коеюн деп айткам да. Рахмат, Виталий Токторалович, сунушту эске алабыз. Бизден кетсе кечирим сурайбыз. Кийинки сөз депутат Примов Улан Бердибаевичте. Рахмат, Дастанбек Артисбекович. Аталган конвенцияны ратификацияны сөзсүз түрдө колдойбуз. Маселе жок. Мен толугу менен колдойм. Мен бир гана тактоо үчүн суроомда аталган конвенция
ишти о принудительном труде. Бул биздин бүт жарандарга тиешелүү да, туурабы? Туура. Анда менде мындай суроо да. Бул биздин жарандар бир гана ээн эркиндикте эмес, ошол эле учурда өзүнүн мындай срогунда өткөзүп аткан жарандарыбыз дагы бар да, тюремный срокто өткөзүп аткан. Ал жарандарыбызга дагы толук кандуу бул конвенция тиешелүү болобу? Аларга тиешеси барбы? Ушуну мага тактап берип койсоңуз. Барлык жарандарга тиешеси бар. Демек, человек, если находится в тюремном заключении, его не могут принуждать к принудительному труду. Я правильно понял? Туура. Туурабы? Туура. Ошону гана тактап коеюн дедим, рахмат. Чиевнада. Рахмат Урмату Турага. Улубек Тучевич, вот принудительный труд, он же имеет разные формы, да? Это может быть и если мигрант, трудовой мигрант может попасть в какую-то кабалу, да? Потом могут сельскохозяйственные какие-то рабочие тоже насильно удерживаться в какой-то ферме. Но я хочу акцентировать свое внимание на тоже одной из форм принудительного труда – это торговля людьми. И тут жертвами становятся в основном женщины и девушки, которых принуждают к занятиям проституцией. Это тоже одна из форм. А вот в Кыргызстане у нас вот какой государственный орган будет, ну как бы считается профильным? Понятно, что это сквозная такая проблема, но кто вот, какой уполномоченный государственный орган будет вести наблюдение за вот принудительным трудом? Урматтуу алтын айтуучу, бизде азыр миграцияда ар кандай ушундай жагымсыз жагдайларга кабылгандар боюнча миграция кызматы иш алып барат. Бизде болсо гостехинспекциянын алдында атайын инспекция бар, трудовая инспекция, алар жүргүзүш керек. Анан эгерде ушундай фактылар катталган болсо, укук коргоо органдары тиешелүү иштерди алып барат. А сизде бир кандайдыр маалымат, стат данныйлар барбы? Азыр бул ушул биздин аялдар, кыздар бул проституция менен, да,